Мына ошол сиз айтып аткандай баарын ушу мөөнөт бергенбиз да, июнь айында токтом кабыл алганда мөөнөт бергенбиз. Сентябрга чейин. Ушул токтомду карасаңыздар, токтомдун ичинде жазылып турат. Азыр айтып атасыздар, мыйзамдарга киргизишибиз керек, антишибиз керек, мынтишибиз керек. Ушул мезгилге чейин сиздер киргизишиңиздер керек эле ошолорду, ошол сунуштарды. Биз аткаруу бийлигине ушундай толук мүмкүнчүлүк бердик. Айтылган суроо талаптар боюнча мыйзам долбоорлорун иштеп жогорку кеңешке киргизсеңиздер, эмне керек болуп атат? Эмне тоскоолдук болуп атат? Кандай кыйынчылык болуп атат? Кайсы мыйзам, кайсы жерден сизге заманбап болбой калды, эскирип калды? Камераларды коюу деп атасыздар. Камераларды коюудан алдын биринчи кезекте адам, инсан. Илгери камерасы жок эле, мындай нерселер жок эле, мындай жапайчылыктар жок эле. Себеп инсан, адам бар эле да. Камераны коюп, камера менен текшерем эмес. Адам, ошол жерге адамды тандаганды үйрөнүшүбүз керек да биз. Көрүнгөндү алып келип отургузуп коюп атабыз, аныңар көчөдө жүргөн каракчыдан беш бетер. Ушундай болуп атат да, кадрдан да, бардык нерсе адамдан да. Мына муфтийдин орун басары отурат. Бардык нерсенин башаты ниеттен. Ниетиң кандай сен? Ошол жерге барып, эмне иш кылайын деген ниетиң бар. Камерадан мыкты адам да. Эгер ниети түз болгон болсо, ушул ишке барбайт да. Жанагы жаш балдарды, кыздарды зордуктап аткан ошол кыргыз балдар да. Убактылуучу, кармоочу жайдагы адамдарды сабап, кабыргаларын сындырып, колдорун сындырып аткандар ошол кыргыздын балдары да. Ал адамбы, инсанбы? Бир жолу ошондой факты болгондон кийин ошол киши ал жерге жакын жолобош керек да. Сөгүш берүү менен токтоп калып атабыз деген суроолор болуп атпайбы? А сөгүш берген менен ал киши болбойт да. Ал адам болбойт да мындан ары карай. Бирин-бири кыйнап аткандар бөтөн өлкөдөн келип кыйнап аткан жок да. Ошол кыргыз милициясы, ошол кыргыз жарандары, ошол кыргыз кылмышкери биздин балдар да, биздин кыздар да, туурабы? Анан кандай кылышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек? Сиздер ушуну комплекстүү түрдө сунуш киргизишиңиздер керек да. Кадр маселеси кандай болуп атат, аларды даярдоо кандай болуп атат, кызматка коюу кандай болуп атат, кызматтан алуу кандай болуп атат? Ушуларды караш керек да. Мына ушул баарын топтоп тийиштүү өзгөртүүлөрдү, мыйзамдарды киргизүү боюнча Адилет министрлигине тапшырылган, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө деп туруп тапшырып турат жогорку кеңеш. Колуңуздарда бар да токтом. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө деп, аткаруу бийлигине деп турат. Ошонун баарын ишке ашыруучу Адилет министрлиги.